конечно, сүйүнөсүң да $1000 эми тиги нормальный эле белек го эми. Анча мынча акча болсо бир жөн эле 5000 10 сом. Мен бул $1000 сертификат берип атат эми буюрса мотордун майы сайы фильтрлерин алмаштырганга какой-то бир эме болот да, жөлөк болот да. Сабыров Рустам Нурланович, Ысык Ата, Алга айылынын тургунумун. Буга чейин жер иштетебиз. Өзүбүздүн жер бар, андан тышкары аренда жер иштетебиз. Анан бул землемди рекламадан көрүп калгам өзүм. Көрүп калып өзүмдү эмтиз болчу. Анан азыр эми жаңы талаптарга ылайык кичине комфорт менен айдаганга ошо землемго токтолдум. Эми эскинин иши эски экен. Эски трактордон баары комфорт жок. Көбүнчө трактордон чарчайсың. Ошо жаңы тракторга аракет кылганыбыз эми комфорт, бүттөмеси бар экен, кондиционер, трактордун өзүнүн андай мощности дагы кичине жакшы экен. Ошого эметип землемго токтолдум. Көп жака эле бардым. Эми кайсы компанияга барганымды айтпай эле коеюн. Алардын тракторлору менен муну салыштырмайлы, мага мунун моторунун иштеши жакты да. Мындай тынч, кабинада шумоизоляциясы жакшы экен, комфортный экен. Анан дерки тракторлордун шумоизоляциясы жок, көп шум экен трактор. Анан бул мага ошо именно шумоизоляция жагынан жакты, мотор жагынан жакты да. Жакшы эмеси, тынч иштейт экен да. Мен деле муну буга чейин Байдыкан менен иштешип көргөн жокмун. Инстаграмдан ошо Байдыкандын рекламасын көрүп, анан чалып, сурап ошо тракторлордун кандай эмнесин, анан адистери жакшы түшүндүрдү. Андан тышкары өзүм Байдыканга келип, бияктан на месте тракторлорду көрүп, адистер ошол жактан эмнеси кандай бүт баарын түшүндүргөндөн кийин анан ошо тракторго токтолдум да. РН 1104 землемон алдым. Эми буга токтогондун себеби 904түкү интеркулери жок экен. Анан мунуку интеркулер анан биздики чүй жергесинде ысыкка байланыштуу. Бул интеркулер муздак аба берет экен. Ошого карата трактор да көп кыйналбайт экен. Анан мен эми өзүмдүн жумушума ылайыктуу бул трактор. Мага, например, белки 13 деле 13 кандай эми көбүрөөк болуп калат эмеси, мощности. Мага как раз өзүмдүн жумушума ылайыктуу экен ошо 1104 Pro. Ошон үчүн ушуга токтодум да. Именно ушул тракторго токтогондун себеби мен бияка келип тамдаганда бияктын адистери тамдагыла өзүңөр деди. Анан тракторлор жүргүзүп, көрүп, анан бул 5-чи тракторум болду. Анан ошого токтолдум да, чото жүрөгүм ушуга токтоду да. Именно ушул тракторго. Документтер чогулуп баштаганда бул сертификат жөнүндө мындай эме деле жок болчу. Чыга элек болчу бул сертификат. Мага бул эми күтүмсүздүк болду мындай. Эме как подарок сыяктуу болуп калды. А так мен сертификатты жакында эле уктум да эмеден, Инстаграмдан. Алгыла, коркпогула. Эми жакшы трактор эми өзүн өзү актайт. Самый главный өзүңөр уверенный коркпой эле алгыла. Тем более азыр акция болуп атат. $1000 трактор эми арзан деп атат. Эметсе кааласаңар акчасын берет экен. А так кааласаңар любой Байдыкандан любой нерсе алсаңар болот экен, Байдыкан саткан нерсени. Мен эмесине токтолдум, ошо майына, фильтрине алмаштырганга. Элдик банктан алып атам, 6% менен 30% первоначальный взнос төктүм. 7 жылга. Эми ыңгайлуу эле экен, проценттери коркпой эле ала бергиле. Мен деле буга чейин коркком, бербейт го деп мындай. Анан банк жакшы, оперативно баарын тең түшүндүрүп, документтерди топтоп бердим, бат эле одобрять этип беришти буюрса. Анан бияктан дагы Байдыкандын балдары тубагында баарын бүт түшүндүрүштү. Андан тышкары оформленияга дагы бат эле ошо Элдик банктын адистери бат эле оформить этип беришти тракторду буюрса. Ошо эми коркпой эле ала бергиле.